Эми Кыргызстанда алименттерди нотариус аркылуу өндүрүп алуу мүмкүн. Юстиция министрлиги тарабынан демилгеленген бул жоба дебюрократизациянын алкагында ишке ашырылып, анда алимент өндүрүүдө салттуу соттук жолун жаңы, ыңгайлуу механизм менен толуктоо максатталган. Анын жол-жоболору да ылдам жана жеткиликтүүлүгү айтылууда. Ушул жумуштун алкагында азыркы учурда бир топ мыйзамдар өзгөрүү кирип, күчүнө кирип, азыркы учурда алимент өндүрүү жөнөкөйлөштүрүлгөн. Мындайча айтканда, азыркы учурда алимент өндүрүү нотариус аркылуу дагы өндүрсө болот. Мына мурда мисалы үчүн жаран алимент өндүрүш үчүн тийиштүү сотко кайрылып, тийиштүү документтерди даярдап, соттук ар кандай процедураларын өтүп, ошол бюрократиялык процедураны өтүп, бир топ убакыт нервин коротчу эле. Мына азыр эми болсо жаңы мыйзамдын алкагында алимент өндүрүү маселеси туруп калса, нотариуска барып туруп эле ошол нотариустун тийиштүү буйругу менен деле алимент өндүрүп алса болот. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, арыз ээси ата энеликти аныктоо же талашуу зарыл болбогон жана үчүнчү жактарды тартуу талап кылынбаган талаш тартышсыз учурларда нотариуска арыз берүү укугуна ээ. Ага нотариус 3 күндүн ичинде нотариалдык буйрук чыгарат. Эгерде каршы пикир түшпөсө, буйрук мыйзамдуу күчүнө ээ болуп, аткаруу үчүн сот аткаруучуларына жөнөтүлөт жана алимент баланын пайдасына эсептелет. Муну менен катар доочулар мамлекеттик төлөмдөн бошотулат. Эми бул жерде бир өзгөчөлүгү бар. Нотариус аркылуу кайсы учурда өндүрсө болот. Эки тарапта эч кандай бир спор жок болгон учурда ушул нотариус аркылуу өндүрсө болот. Нотариуска ушул жашаган жери боюнча же болбосо ошол карызкордун жашаган жери боюнча дагы нотариуска кайрылса болот. Нотариус 3 күндүн ичинде тийиштүү буйрук чыгарат жана ошол карызкорго ошол буйрукту жөнөтөт. Карызкорго 10 күн берилет. 10 күн ичинде карызкор тараптан эч кандай кайчы пикир болбосо, ал буйрук күчүнө кирип, алимент өндүрүлө баштайт. Калган учурларда алимент сот аркылуу өндүрүлөт. Бул азыркы учурда нотариустун компетенциясы бул мурун болсо соттордун гана иши болчу. Азыркы учурда болсо бул ишти нотариус жөнгө салат. Мисалы, мыйзам боюнча жаран ошол алиментти өндүрүү боюнча арыз менен нотариуска ошол жашаган жери боюнча, аймак боюнча нотариуска кайрылат. Буга чейин алимент алуучу жарандардын олуттуу бөлүгү сотко же юристтерге кайрылууга мажбур болуп келишкен. Ага арыздануучулар убактысын жана каражаттарын коротуп келе жаткандыгы көйгөйдүн орчундуулугун көрсөткөн. Мындан улам министрлер кабинетинин тапшырмасы менен Юстиция министрлиги ушул жол-жобону иштеп чыккан. Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги системасын өнүктүрүү максатында укук жөнүндө талаш тартыш иштерди ыйгарым укуктуу органга өткөрүп берүү менен соттун жүгүн жеңилдетүү боюнча милдет коюлган. Бул милдетти ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Кыргыз Республикасынын жогорку соту менен биргеликте укук жөнүндө талаш тартыш иштерди нотариустун компетенциясына өткөрүп берүү жөнүндө 2025 жылдын июнь айында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул Кыргыз Республикасынын нотариат жөнүндөгү мыйзамынын 15-1 главасына буйрук өндүрүшү, нотариалдык буйрук деген ченемдер менен өзгөртүүлөр киргизилип толукталган. Бул өндүрүштө баягы карызкордун акчалай сумманы өндүрүү жана ошондой эле кыймылдуу мүлктү талап кылуу боюнча нотариустун компетенциясына 6 категориядан турган ченем киргизилген. Ал 6 категориянын ичинде жашы жетелек өспүрүмдөргө аталыгын аныктоо жана ошондой эле аталыктан энеликти талашуу жана алиментти өндүрүү боюнча категория кирген. Белгилей кетсек, Юстиция министрлигинин алдындагы юридикалык жардам кызматынын маалыматына ылайык 2024 жылдын ичинде алимент өндүрүү маселелери боюнча кеңеш алуу үчүн 2181 жаран кайрылган. Ал эми 1240 жаран юридикалык жардам алган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.